Алар ичинде бир топ эс алуучу жайлар бар. Анын ичине кинотеатрлар да кирет. Бирок бүгүнкү күндө эң актуалдуусу антикинотеатр. Бул эмне десеңиз, 3D форматындагы өзгөчөлүү кинотеатр саналат. Аны эмесе бүгүн сиздерге антикинотеатр тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып бермекчибиз. Эс алуу адамдын чарчаганын жоготуп, ишке жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүчү процесс деп түшүнсөк болот. Эмгек менен эс алуунун дайыма айкалышып турушу адамдын жүрүм-турумунун жана эмгекке жөндөмдүүлүгүнүн негизи болот. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө үй шартындагыдай жактырган фильмдерди көрүп, эс алууну каалагандарга антикинотеатр эң сонун тандоо. Что скажешь? Я тебе скажу так. Жолдошум экөөбүз көбүнчө ошо эс алган күндөрү көптөгөн эс алуучу жайларга барып, көбүнчө ошо кинодон мисалы комедия болобу, мындай ыңгайлуу эмоцияңды толугу менен чыгарып отурганга деп ошондон үй шартындагыдай болсун деп ошондон идея чыккан. Элдерге убактысын жакшы деңгээлде, жакшы шартта өткөрүү үчүн аракеттерди жасап жатабыз. Ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан, шаар жаштарынын арасында суроо талапка ээ болгон мындай эс алуунун түрү акырындан өз аудиториясын топтоп, кардарларга мыкты шарттарды түзүү менен элдин купулуна толуп жатабыз, дейт администратору. Биздин антикинотеатрда кардарлар үчүн бардык шарттар каралган. Ар бир бөлмө таза жана тыкан. Бул жайга келгендердин жаш өзгөчөлүгүнө чектөө жок. Болгону азыр социалдык тармактар аркылуу жаштар басымдуулук кылууда. Мыкты эс алуу менен катар Европа ашканасынан даам сызып, бош убактыңызды жогорку деңгээлде өткөрүп кетүү үчүн эң эле ыңгайлуу жайлардын бири. Биз бул жерге биринчи жолу келдик. Жанында окугандыктан үчүн жаңы ачылганын көрөйүн деп келгенбиз. Ооба, бул жага аябай ыңгайлуу экен, көрүп отурганга кооз жакшы жасалыптыр аябай. Эс алууга бардык шарттары каралган мындай антикинотеатрда сиз үй бүлөңүз, курбу курдаштарыңыз же болбосо жамаатыңыз менен келип көңүлдүү эс алсаңыз кайдыгер калбайсыз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.